dünyoluk dеңгээлдеги эң күчтүү мыкты профессорлордон бири ондогон жыл изилдеп жатып, көптөгөн бир 10 жылбы, 20 жылбы изилдеп, кандай кылганда өтө коркунучтуу адамдын өлүмүнө себеп боло турган оорулардан сак калса болот деп дары ойлоп чыга албай, ошонун бир ыкмасын ойлоп чыккан экен. Bir жылда бир эле жолу 25 күндөн 30 күнгө чейин 15 сааттан 20 саатка чейин ачка жүрүү бул ошол оорулардын алдын алып, ошол оорулардан сактайт экен деп дүйнөлүк сыйлыкты сураганда мусулман профессорлор айтат, бул жаңылык эмес бул. Мусулманчылыкта бизде анысыз деле ислам дининин 5 түркүгүнүн бири bir жылда bir жолу сөзсүз bir ай ачка калыш керек бизди. 15 сааттан 20 саатка чейин биз ибадат аны ачка кылабыз. Демек, орозо кармоо менен биз өзүбүз байкабаган түрдө Аллах берген аманат болгон ден соолукту канчалык деңгээлде чыңдап алабыз.